Манасчы Дөөлөт Сыдыков Манас эпосунун ауыз эки айтуу өнөрүн Гиннестин рекорддор китебине киргизүү максатында 14 саат 27 мүнөт бою аралбай, тынбай Манас айтты. Дөөлөт Сыдыков Манас айтууну Бишкектин Ала Тоо аянтында эртең менен баштап, кечинде аяктады. Манасчыны колдоп келген шаар тургундары, өнөр адамдары маал-малы менен Манас деп ураан чакырып турушту. Республикалык ыкчам штабтын маалыматына ылайык, соңку бир күн ичинде вирустагы 567 адамдан табылып, 2 киши оорудан улам каза тапты. Алардын эң көбү Бишкек шаарында жана Жалал-Абад, Чүй, Ош облустарында. Оору жуккандардын жалпы саны 65454 кишиге жетти. Бүгүн 13 ноябрда президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаров Кыргызстанда аккредитацияланган дипломатиялык миссиялардын жана эл аралык уюмдардын башчылары, чет мамлекеттердин ардактуу консулдары менен жолугуп жана өлкөдө коомдук саясий кырдаалдын толук турукташкандыгын, саясий процесстер укуктук талаага кайтып келгенин маалымдады. Улуттук статистика комитети баштапкы эсептерин чыгаргандан кийин 2020 жылдын январь-октябрь айларында Кыргызстандын ички дүң өнүмү 457 миллиард сомду түзүп, өткөн жылдын тиешелүү мезгилине салыштырмалуу 7,4% төмөндөгөнүн билдирди. Буга чейин Азия өнүктүрүү банкы жыл соңуна чейин Кыргызстандын экономикасы 10% чейин төмөндөй турганын эскерткен. Ал эми өлкөдө 2020 жылдын 13 ноябрына карата Борбордук шайлоо комиссиясына 25 адамдан арыз келип түштү. Бир арыз кайра кайтарылып алынды. Президенттикке талапкер болгондордун арасында Дахамад Умаров, Арстанбек Абдылдаев, Кубан Чороев, Назарбек Нышанов, Биктур Асанов, Канатбек Исаев, Нурлан Мутуев, Клара Сооронкулова, Кубанычбек Кадыров, Садык Шерниязов, Бактыбек Калмаматов, Жамбыл Камчиев, Муктубек Арстанбек, Токтой Мемталиева, Арстанбек Малиев жана башкалар бар.